Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш аракеттерин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ Кайгул программасы. Студияда мен Каныбек Асанкараев, саламатсыздарбы? Бул ирет ТВ Кайгул программасы Жалал-Абад шаарында тартип сакчылары менен бирге жүргүзгөн ишине арналмакчы. Айтсак, бул аймакта да рейд учурунда терезелерин караңгылатканды сүйгөндөр менен номуру жок айдагандар чыгып жатышты. Жана аларды тартипке чакыруу аракеттери оңой болгон эмес. Назарыңыздарда НТС каналынын Жалал-Абаддын милициясы менен айдоочуларына көз салуусу. Токтотулган автоунаа чындап эле светофордун жашыл түсүнө өткөн. Бирок инспекторлордун аны токтотуп документтерин талап кылганына алдына кичинекей баланы салып алганы, коопсуз курун тагынбаганы жана светофордун сызыгын басып өтүп кеткени себеп болгон. Ошо стоп знактын астына токтошуңуз керек. Коопсуздук курун такпай келатасыз. Алдыга 12 жашка чейинки жаш балдарды салууга мүмкүн эмес, билесиз, туурабы? Аркага отуруп көрүшүңүз керек да. Айдоочуга ордунан протокол толтурулуп, ага кол коюлуп кой берилди. Мындан чыгып эле мамлекеттик номуру жок жүргөн унааны көрүп, аркасынан ээрчишти. Бир топко чейин жүрүп барып гана токтотуу мүмкүн болду. Саламатсызбы? Милициянын старшинасы Абдурахманов, документтериңизди алыңыз. Документтерим ал жанында жок эле. Баксатта алып кетип атыңыз кен. Руслан, son аркы мамлекеттик белгиңиз жок го, канка? Канка мамлекет азыр. Узатуудун эле жок, таппай бар. Эмес справкасы бар, справкасын алып Справка сизге машинаны кайра автомобилден кылганы гана берилет да, жоголгондугу анын тууралуу гана справка берет да. Сиз ал менен башкарып жүрө берсин деген жери жок да. Жок, мен азыр чыгарып анан кийин айтышпай токтотуп койлу, анан азапат токтотуп койлу. Айдоочулук көлүгүңүз жок болсо, машинаңызды убактылуу токтотуучу айып короо коюлуп турат. Не, көлүгүм бар? Каныңыздабы? Ал барсакта алып кетип. Жаныңызда жок болсо дагы автоунаа убактылуу токтотуп айып короо коюлат да. Сен залдыга отуруңуз, биз менен барып болсо. Айдоочу мамлекеттик номуру жок жүргөнү бир болуп, жанында тийиштүү документтери дагы жок болуп чыкты. Андыктан тартипке ылайык деп, унаасын айыпына токтотуучу жайына алып кетишти. Ичкери кирип протокол толтурулду. Анан номурун жоготуп алгандыгы туурасында справкасын дагы көрсөттү. Бирок бул кагаз унааны башкарууга эмес, номурду калыбына келтирүүгө гана берилет экени айтылып, унаасын камашты. Бул унаадагы мамлекеттик номуру жок Жалал-Абад шаарында жүргөн. Айдоочунун айтымында номуру өзү бар, бирок түшүп калып жатат деп чечип койгон. Албетте мынтип жүрүүгө уруксат жок экени айтылды. Номер түшүп калыптыр, салып. Номеріңіз бар ма? Номер бар. Салыңыз. Не, армайды. Кайсыда? Камыт адаш керек сен. Салыңыз, болмайды. Армайды. Түшүп калды. Мына үйүңүзгө чейин жөнүп жетесиз. Атсаңыз, жөнүп Жок, азыр жапканда түшүп калды, салып коюм. Салыңыз номерди. Түшүп калат. Сиз жабылып турган багажга саласыз да, туурабы? Ачып алып жаппайсыз да кайра. Наркы ачылат, ачсаңыз ошол кармайт азырчы. Сиз ачпай эле салып койдосуз да азыр. Түшүп калган, салып коюм. Түшпөйт, бу кандай түшпөйт? Түшүп калды. Түшпөйт да, жабыңыз. Жабыңыз. Кана түшкөн номер. Жок, багажникти жапканда түшүп калды. Качын. Мына, көрдүңүзбү? Не себептен номеріңізді алып отырсыз?
түшүп калды азыр үйдөн келе. Түшпөйт атпайбы? Жакшыдай салынып атпайбы? Көрүп атасызбы? Жок, жумуштан чыктым, капты салдым, түшүп калды. Бедербек, номериңиз өз ордунда турбагандыгы үчүн сизге протокол түздүрөбүз, козо? Бул айдоочуга дагы протокол түзүлдү. Айта кетсек, кетирген мүчүрүштүктөрдү ордунан калууна келтиргендиги үчүн ордунан протокол толтурулуп гана тим болушту. Андыктан айдоочу номурун тагып протоколун алып анан кетти. ДУ Матис үлгүсүндөгү унаадагы артына мамлекеттик номуру жок жолдо жүргөн. Жолдо баратып көргөн инспекторлор ошол замат аркасынан түшүп барып токтотушту. Сизди токтотконун себеби арткы гос номериңиз жок экен, ошонго байланыштуу токтоттук сизди. Номериңиз артыңызда. Артқы мамлекеттик номериңиз какта? Номерди акам чүрүп алып, ошону таппай атабыз да номерди. Номериңиз жок болгон болсо, автоунаа убактылуу токтотуу үчүн айып короо коюлуп турат да. Номериңиз жоголткондон кийин ГАИден барып справка жаздырып туруп, машинаңызды кайрадан переоформление кылып, жаңы номер алышыңыз керек да, билесизби? Азыр биз менен жүрөсүң. Автоунааны убактылуу токтотуу үчүн айып короо коюлуп турат. Азыр без гос номер и подложный гос номерге бизде атайын рейд болуп атат. Унаасын айып короого тез эле жеткиришти. Ичкери кирген соң айдоочуга дагы бир ирет кандай айып тагылып жатканы түшүндүрүлдү. 121-беренин 4-бөлүгү көрүнүп, транспорт каражаттын номери жок деп турат, көрдүңүзбү? Же жасалма жалган мамлекеттик каттоо номер менен башкаруу, белгиленген белгиси менен башкаруу деп турат, көрдүңүзбү? Мен ага ТТ транспорт каражаттын мамлекеттик каттоо номер белгисин кассеталар барго, жаап коет. Бесте турабы, ошолор пайдаланса ошолорду кошуп 121-беренин 4-бөлүгү менен жазылат да. Сиздики Бу жерде эки номер тең жок болсо ошондой болсо керек. бул жерде ошо сиз айткандай деп жазган. Бул унаа камалып, бүгүнкү иш жыйынтыкталды. Ал эми ТВ кайгыл программасы менен Жалал Абад шаарынын инспекторлору менен биргелешкен иш эртеси уланды. Жана алгач эле жергиликтүү автобекеттин тегерегиндеги жол белгилерге баш ийбей, унааларын токтоткон айдоочуларга бардык. Алгач келип жолду бошотуп берүүнү өтүнүп, ал эми баш бербегендеринин документтерин чогултуп жатышты. Не болсун, байке, кетип калбайм. Бул жерге токтогонго мүмкүн эмес. О, башкалар токтоп атат го, байке. 27 деген жол белги турат. Мен Башкаларга просто азыр апам тиги маршруткадан салдым эле десеңиз. мен сигнал бергенде башкаларга таянсаңыз, башкалар кетип калды. Мен келгенде сиз да кетип калышыңыз керек эле. Бул жактан баштап сигнал Мен берип, азыр мен качкан жокмун, апа келип туруп кетип атам го. качышыңыз керек эмес. Сиз автоунаа коюп коюп кирип кетип атпайсызбы автовокзалга? Маршруткага жетишип сумканы көтөрүп салыштым мен, аке. Чын. Ошо бул жерге токтогонго мүмкүн эмес. Акыл кечиресиз. 127 дегенчи, ошого атайын бузуулар жөнүндө кодекстин 123 биримдир 1-бөлүгү боюнча сизге айып штраф жазылып берилет. Жок, айып штраф Бул айдоочу коюлган талаптарга баш ийгиси келбей жатты. Жөн эле кой берип кой деп кетип калууну каалап жатты. Ал гана эмес, протокол толтурайын деген инспекторго тоскоол жаратуу аракетин көрдү. Жөн мен кечең эме кылдым, байке. Ага, де. Дистанцияны кармап мындайраак туруп турсаңыз. Дистанцияны кармап жөлөнбөстөн, жөлөнбөстөн угуп атпайсыз. Угуп атабыз. Чекерек туруп карап туруңуз. жазымында бар. Протокол толтурам, шашпай туруңуз. Канча штраф эми азыр айтыңыз. Мен азыр эле төлөйм, банксында төлөй алдым. 3000 сом штраф жазылат. Эмнеге 3000 сом жазып бересиз? Эрте тиги эме жок болуп атат. Мамлекет белгилеген штраф ушундай. О, эми башта знак турат сизде. Башкасын кармай бербестен келип мени кармап атат. Протоколго жинденген айдоочу мени эле эмес, башкаларын дагы кармагыла деп чыкты. Албетте бул айдоочунун өтүнүчү дагы аткарылды. Инспекторлор кийинкилерине барып, алардан дагы четинен документтерин талап кылып жатышты. 1 минут болду токтогенimге. Болбойт, запишем. Азыр муну алып көрөт. Битте коюм алып калды эле. Сен көрүп токтотпайсың, правда? Жок, Уже кетип токтотпойсуң, кетип калсың. жок, карадым, бекийим ачыым, жокм дедим. Калас шу 1 минуттан бой келип. Мынтип улам аркасынан бири тыюу салынган жерге токтоп, жолдун башка жүргүнчүлөрүнө тоскоолдук жаратып, улам биринин документин алып протокол толтуруп жатышты.
койсоңузчу рет болот. Айдач, Умат айдач, бул жерге болбойт. Знак бар. Жолдун жээгине токтоп, башка унааларга тоскоол жараткандардын документтерин чогултуп алгыча, киши ташып иштеген айдоочулардын бири жөө жүргүнчүлөргө тоскоол жаратып, киши баскан жолго токтотуп алган экен. Саламатсызбы? Саламатсыз. Сен ага сержант Турмаев. Документтериңизди берип коюңуз. Не болду? Бул жерде тротуарда. Турмаевский болупсуз го машинаңызды. Тротуар меселе мен нерге кирбедим бе? Документтериңизди берсеңиз болот. Келиңиз, айдач. Әлі текшеріп кетті ғой. Документтериңиз. Айдач, Ойгачы. бөлүңүз. Келиңиз. Сиз документтериңизди туруп атамыз. Айдач, Қандай бердім? мыйзамга каршы жол болгондон кийин бербейсиз документтериңизди. Мына жер тротуар болуп, билесизби? Бұл тротуарға кірбейді. Неге? Келиңиз, документтериңизди берсеңиз. Документтериңизди бересизби? Баяғы нерге қойсам, не қағой дешкен? Документтериңизди берсеңиз, келиңиз. Документтериңиз барбы? Документтерім бар. Келиңиз. Келиңиз, айдач. Айдач эле. Қашты міне қағойын, браты? Документтериңиз. Міне қағойын дейм? Бужал, сизге туруп атасыз. Эже, нерге қойын азы кеңірірек. Документтериңиз. Документтериңиз. Нерге қойын дейм қаштыр? Документтериңизди бергиз тең. Келиңиз. Документтериңиз. Не olur da bari? Документтериңизди алсаңыз, айдач. Ha? Аяққа қойса, бияққа қой дейсің, бияққа қойса, аяққа қой дейсің. Өзүңүз деле чоң адамсыз, правы? Тротуарга койгон болобу машина? Өзү айтыңызчы. Қаяқтағы тротуар, Тротуар эмне ошо турат мына жер? Тротуар бакыры? Тротуар нарақта тұрады қой. Машина чекке алып коюңуз. Көрсө бул айдоочу жөө жүргүнчүлөрдүн баскан жерин биле бербейт экен. Бул чакан жолду атайын унаа коючу жай деп ойлоп алса керек. Кантса да кетип калуу аракетин көрүп, акыры тартип сакчы астына чыгып тозуп токтотуу мүмкүн болду. Документтерин алган соң инспекторго тапшырылып, Нурбек Дүйшеев аттуу жаранга протокол толтурулду. Қайерде айдоочу бар? Жөө жүргүнчүлөргө арналган О, знакты көрсөтүп келет. Эмнени знак? Тротуарға знак қойылады ма, запрещено деген. Тротуарга знак коюлат. Адамдар жүрө турган жерге знак коюлат. Қойылады? Стоянка запрещено деген. Мен сизге знактардын эмесин көргөзүп берейин, ошону көргөзүп бериңизчи мага Көрсөт. ичинен. Şu жерден ошо тротуарга запрет коюлган знакты көргөзүңүзчү. Қана бұл жерде запрещен деген знак барбы же жоқ бу? Мына 123-тө жазып койгон. Кээне кылыпчы. Жөө жүргүнчүлөр жүрүүчү бөлүккө автоунааларды токтотсо деп. Нурбек аттуу айдоочунун пикиринде жөө жүргүнчүлөр баскан жолдордо дагы унааларга коюлгандай эле белгилер орнотулуш керек эмиш. Айдоочунун бул дооматына инспекторлор күлүп гана кутулууга аргасыз болушту. Бирок тартипти китепте алып чыгып түшүндүрүштү. Жөө жүргүнчүлөр жүрө турган жолго, жөө жүргүнчүлөргө арналган жолго автоунааларды Тротуарға кіребі? тротуар эмес, мына автожол болуп турабы? Жоқ, ошо тротуарға кіребі? Автожол мынау
Законду бузуу менен ошондо. Жөө жүргүнчүлөр жүрүүчү жол. Жол эрежесин бузуп атасыз. Жол эрежесинде каралган талаптарды бузуп атасыз. Штраф жазыңызбы? Штраф жазып атам сизге. Sizge жазылган штраф. Бир сыра таанышып чыксаңыз анан кийин карап көрүп турган автобус. Ушуну менен автобекеттин тегереги бир сыйра тазаланды көрүнөт. Бир катар тартип булган айдоочуларга протоколдор толтурулуп, инспекторлор жолго чыгышты. Алыс кетпей анан мамлекеттик номуру жок унага туш болушту. Номер кадан алдыңыз? Болдум эле. Ремонттон алып чыктым эле. Ремонттон? Каскадан ба? Краска тапшырып чыгып кеттим. Инспектор жакка иши эмеспи? Болсок. Кончбек ака, номерлериңиз кайсы жакта? Ушунда. Автоунанын өзүндө? Ооба. 75 0 да? Катыңыз? 75 0. Астында кайсы номер бар? Жок. Астында жок ба? Жок, справка алгансыз да? Справкаңыз бар да? Справка берип коебуз. Алло. Устага берип коебуз да. Бул унаанын номурлары жанында экен. Тактап айтсак, унаасынын ичинде. Темир тулпарын жаңы эле оңдоп түзөөдөн алып чыгып бараткан экен. Буларды эске алуу менен айдоочуга бир эле талап коюлду. Унаасынын номурларын ордунан тагып алуусу. Ал эми алгач номуру жок жүргөндүгү үчүн протокол толтурулуп, ага айдоочу кол коюп анан сапарын улантты. Мерседес үлгүсүндөгү унааны инспекторлор алыстан номуру жок жүргөнүн байкап аркасынан түшүшкөн. Алыс кетирбей жетип, анан текшерүүгө келгенде алдыңкы терезелери дагы караңгылатылганына күбө болушту. Сиздин ПДД каралган эмес да? Тамырдын сайызга кошулган мамлекеттерге уруксат деп айтып атасыз да, туурабы? Сиздики капкара болуп көрүнөт. Алдыңкы айнеңизде 28% тема бар, таймерлик бар да. Ачып серийбизби же станкка коебузбу? Если 25% алашабыз дей турган болсоңуз, сот эмеге коюп турабыз, станкага. Жок, серийбиз ушул жерден жазып берсеңиз. Станкага коебузбу? Мамлекеттик номуру жок, терезелери караңгылатылган унааны инспекторлор тез эле айыпуна токтотуучу жайына жеткиришти. Ичкери киргизип, тийиштүү протоколдорун толтуруп, анан айдоочуга кол койдуруп кой беришти. Бул жеңил унаа болсо каршы жолго чыгып алган. Ал гана эмес, унаасынан чыкпай, жолдун жээгинде сатылып жаткан арбузду караштырып жаткан. Документтериңиз. Койдур. Не удостоверение көрсөтөңүз беке. Таксам? Такпады эми. Жа, эмне удостоверение көрсөтөсүз? Мен көрсөткөн жокмун. Тартпа ким? Мына напротив, пожалуйста, подальше. Напротив машина стоя алган эмес. Арбуз алып алайын деген. Ал, берсин ал. Бул айдоочу алгач белгисиз кызматтык көлүгүн көрсөткөндөй болду. Ага болбой документтерин талап кылган тартип сакчыларга бир топко чейин баш бергиси келбей жатты. Тартип сакчылардын бири бул айдоочу менен алышкыча, экинчиси барып жолдун жээгинде чыгып арбуз сатып соода кылган унаанын айдоочусуна барышты. Документтерди алсаңыз дейт. Урматтуу айдоочу. Алып кел. Азыр да мен Альмен азыр. Братан, машина меники эмес. Эмес болсо эмне айдап атасың? Бер. Жо, мен айдоочулук күбөлүгүм бар да. Албайсызбы анда документтерди? Мынтип тымызын, унаасын бекитип качып кетейин деген жерден айдоочу колго түштү. Баш ийгиси келбеген жаранды бат эле тартипке келтиришти.
Сиз дару саткан үчүн ушул жерде тескери коюп алыпчы. Бардык автоунаалар сиздин артыңызга дару алам деп сизге окшоп токтоп атат. Ичине мыйзамды сыйлап коюш керек, Айдоочуга протокол бат эле түзүлдү. Ал эми алгач колго түшкөн айдоочунун документтери жок болгондуктан унаасын айып короого алып барып камоо чечими кабыл алынды. Ичкери кирген соң протокол толтурулуп, тартип түшүндүрүлүп, анан кое берилди. Ал эми унаасы документтери келмейинче деп убактылуу камакка алынды. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.